Саламатсызбы? Бүгүн Кыргызстанда көптөгөн мамлекеттик кызматтар онлайн жеткиликтүү. Маалыматтар, жазылуулар, документтер мунун баарын интернет аркылуу тез жана ыңгайлуу жасоого болот. Келиңиз Түндүк жана Билем.кек порталдары кандай иштерин көрөлү. Түндүк бул мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү порталы. Ал мамлекеттик мекемелерди өз ара байланыштырып, жарандарга кызматтарды жеткиликтүү кылат. Түндүк аркылуу эмнелерди жасоого болот? Соттолбогондугу тууралуу маалымкатты буйрутма кылуу, кызматтар, маалымкаттар, өтүнмө берүү. Жарандык абал актыларынан ЗАГС, көчүрмө алуу, кызматтар, үй-бүлө, көчүрмө. Карыздарды текшерүү, башкы бет, соттук карыздарыңыз. Дарыгерге онлайн жазылуу, башкы бет, менин саламаттыгым, дарыгерге онлайн жазылуу. Жана башка көп кызматтар. Катталуу жөнөкөй. Сайтка кир же колдонмону жүктөп ал. Жеке маалыматыңды көрсөтүп, инсандыгыңды тастыкта. Андан кийин сага жеке кабинет, жеке баракчаңыз ачылат. Анда жеткиликтүү бардык кызматтар көрүнө берет. Маалымкаттар жана документтер электрондук түрдө келет. Аларды телефонго жүктөп алсаң же түз эле телефондон көрсөтсөң болот. Зарыл болсо, ошол жерден калкты тейлөө борборун КТБ тандап, документти телефон аркылуу буйрутма берип, ошол жерден алып кете аласың. Эгер кантип табам же кантип жасайм деген сурооң болсо, Түндүктө ар түрдүү темалар боюнча кыска окуу жыйнактары бар. Башкы бет издөө талаасынын астындагы кичинекей тик бурчтуктар. Жана кызмат издөө бөлүгү бар. Керектүү кызматтын аталышын жазсаң жетиштүү. Билем.kg бул маалыматтык портал. Бул жерге мамлекеттик кызматтарга жетүү боюнча пайдалуу маалыматтар чогултулган. Сайттан төмөнкүлөрдү билсең болот. Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга жетүү боюнча жалпак тилде кадам-кадам боюнча нускамалар, керектелүүчү документтердин тизмелери, толтура турган формалары, төлөнө турган төлөмдөр жөнүндө маалымат. Эгер кошумча суроолор болсо же тиешелүү нускама табылбай калса, түз эле сайттан же колдонмодон кайрылуу калтырсаң болот. Мисалы, билим берүү бөлүмүн таап, Кыргызстанда жогорку окуу жайына кантип тапшыруу керек деген макаланы ачып, өзүмө ылайыктуу тилде кадам-кадам нускаманы көрө аласың. Эгер керек болгон нускаманы таба албасаң, сайттын оң жак үстүңкү бурчундагы кайрылуу бастычын басып, кайрыла аласың. Эгер мамлекеттик мекемеге барып, кызмат көрсөтүүсүндө кемчиликтер болсо, же кызмат көрсөтүү сайтта жазылган кадамдарга дал келбесе, анда дагы кайрылуу жазсаң болот. Бул маалыматтар чогултулуп жана талоодон өтүп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн өкмөткө жеткирилет. Элестетиңиз, жаш аял наристе күтүп жатат. Ал кош бойлуу учурунда кайсы медициналык кызматтар акысыз экенин жана бала төрөлгөндөн кийин кандай документтерди тариздөө керектигин билгиси келет. Ал Билем.kg порталына кирип, кош бойлууларга эскертме бөлүмүн табат. Ал жерде кайсы кызматтар акысыз экени жана кайда кайрылуу керектиги так жазылган. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин ал Түндүккө кирип, түз эле телефондон туугандыгы тууралуу күбөлүккө өтүнмө берет. Кезек күтпөй, мамлекеттик мекемелерге кайра-кайра каттабай. Түндүк жана Билем.kg ар бир жаранга мамлекеттик кызматтарга жетүүгө жардам берет. Эми маалымкат алуу, документ тариздөө же мамлекеттик тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга жетүү боюнча кадамдары жөнүндө маалымат алуу үчүн телефон жетиштүү. Мүмкүнчүлүктөрдөн кабардар болуп, мамлекеттик порталдарды ыңгайлуу пайдаланыңыз.